Бирөөсү менен жердин алдындагы суу келет. Экинчиси менен жылуулук кетет да. Бердин өзгөчөлүгү мына система иштеп туруш үчүн болгону жердин алдындагы 10 эле градус жылуулук керек. Бул жабдууну орнотууда Көкөй айылынын тургуну Шамил Мураттын эмгеги чоң. Ал айыл өкмөт болуп турган учурда жигердүү тургундар менен кеңешип, жер алдындагы сууларды жылытуу системасына пайдаланууну сунуштаган. Иш оңунан чыгып, Тайгүлүк балдар бакчасына Италияда жасалган насостук аппараттар орнотулуп пайдаланууга берилди. Ар бир грунтовый суу, жердин алдындагы суу минимум 10 градус жылуулук болот экен да. Анан бул система ошол 10 градус суу бул ичимен айланганда, бу жерде ортодо бир физикалык системасы турат. Бул система сууну 70 градуска чейин ысытканга мүмкүнчүлүгү бар. Бу жерде основной насостор эле турат. Сууну жымайт этип 70 градуска чейин ысытат дагы. Мына сиздер көрүп тургандай, мына отопленияга 70 градуска чейин сууну бергенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Мына 3 айдын тегереги 2 айдан ашып калды. Бул система ийгиликтүү иштеп атат. Айтистер берген эме боюнча 20-30 жыл тынктабай баягы иштегенге мүмкүнчүлүгү бар экен. Жылытуу системасын ушундай жабдууга алмаштыруу зарылдыгы чоң чыгымдардан улам келип чыккан. Себеби айыл өкмөтү бала бакчанын кыш айларындагы керектөөсү үчүн 100 000 сомдон ашык төлөчү. Анткени имаратты 90 киловаттык тендер жылытчы. Азыркы жабдуудагы электр тогу менен иштейт, бирок үнөмдүү. Буга чейин мисалы 100-120 000 сом төлөнө турган болсо, эми ушул системага мындан ары бир 10 000, 12 000, 15 000 сомго чейин тегерегинде акча каражаты төлөнүп, 80-90%га чейин үнөм. Аны айтистер да карап көрдү. Жер алдында эле турган сууну аны булгабай, аны азайтпай, ошол сууну эле алып туруп, бияка айлантып кайра чыгарып берип коюп атат. Суу кайрадан алсак, ошол жерге барып кайра куюла берет бир жагынан. Ошондо суунун дагы балансы сакталып тура берет. Эч кандай сууну мисалы сброс кылып же дагы бир булгап же бирдеке кылган маселеси жок. Электр энергиясын үнөмдөөгө багытталган долбоордун наркы 6,5 миллион сомдун тегерегин түздү. Анын 1,5 миллион сому айыл өкмөтүнүн бюджетинен, калганы Аристин колдоосу менен каржыланды. Негизи ушу биздин республикада ушундай мекемеге биринчи жолу киргизилип жатат, бирок биз көрүп атабыз, мына 1 ай да иштеди бул система. Бул система ушу 1 айдын ичинде эле 80%га чейин экономдоду. Бул мындай ыкманы, мындай методду биз башка аймактарга да сунуш кылабыз. Эгерде бул жеке эле социалдык объекттерге эмес, бул жеке өздүк жеке менчик үйлөргө да ушуну киргизсек, бул көптөгөн экономго алып келет да, үнөмдөөгө алып келет. Жылытуучу жабдууну кыштын акыркы айларында иштетип көрүшкөн. Бала бакчанын бардык бөлмөлөрү бирдей температурада, мурдагыдан да жакшы жылыган. Бул боюнча тарбиячылар билдиришти. Жылуулук мурда коридорлорубуз вообще жылычу эмес, киргенде мустак болчу. Анан баягы бияктын жылуулугу эшикке чыкканда коридорлорубуз көгөрүп да кетчү. Азыр болсо бардык жагыбыз, любой точкабыз жылып калды. Жыргап эле калды балдар. Жергиликтүү бийлик ушундай багыттагы иштерди колго алып, электр энергиясын үнөмдөө жолдорун караштырууда. Белгилей кетсек, жер алдындагы суу менен имарат жылыткан мындай ыкма Талас областы боюнча биринчи жолу ишке ашты. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.